İnşallah жардам иретинде дагы, күч иретинде дагы салышканга дагы адамдарды кошконго аракет кылабыз. Орозо битирден чогулган каражаттын эсебинен муктаж болгон үй бүлөлөргө там салып берүү чечими кабыл алынган. Бул тууралуу бүгүн жер көчкүдөн жабыр тарткан тургундар менен Кыргызстандын муфтийинин жолугушуусунда белгилүү болду. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө көчүрүлгөн элге гуманитардык жардам көрсөтүү уланууда. Быйылкы жылкысын биз атайы ушул кеңешме өткөрүп туруп, ушуну атайы ушул бир канча бир бөлүгүн ушул чоң алай менен өзгөнгө бурсак депчи, ушундай деп чечимди кабыл алып, Кудайга шүгүр, анан биз ушуга чечимге келдик. Ушу өзгөндө ушул жерге бир 4 үй салып берсек, алайга бир 4 үй салып берсек, кичине мындай чытканда пайдалуураак, көбүрөөк ушул жагына ойлодук да. Жаңы түптөлгөн аймактын тургундары жардам көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдиришүүдө. Кыргызстандын муфтиятынан мынандай азык-түлүк жардамдар келди. Ага чоң ыраазычылык билдиребиз. Азык-түлүк жагынан бизде азырынча кемчилик жок, Кудайга шүгүр. Ошо үйсүз жайсыз калсак да кардыбыз ток демекчи. Мындан ары дагы ушу жамандыктын арты менен жакшы күндөрдү көргөнгө акыбыз бар деп ойлойбуз. Жалпакташ жана Зергер айыл өкмөттөрүндө жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандарга учурда Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнөн жер тилкелер берилип, учурда турак жайдын курулуш иштери башталды. Аталган айыл өкмөттөн ар бир үй бүлөгө 8 сотуктан жер бөлүнгөн. Мындагылар суук түшкөнгө чейин баш калкалоочу жайды толугу менен бүтүрүп алсак дешет. Жергиликтүүлөрдүн алдыңкылары тамдын пайдубалын тургуза башташты. Алардын бири Бекмамат Амиров. Курулушту баштап алгандан азмаз өзүбүздүн бала чака бар экен, тууган урук бар экен, эл журт бар экен. Ошолор менен стройканы баштап алгандан токтотуш кыйын экен. Бул жагын мына фундаментин бүткөндөн кийин дагы көрөбүз. Мамлекеттин пулуна көрөбүз, анан болбой кетип атса жаныбыздан эптештирип атабыз да. Жер көчкүдөн жабыр тарткандарга колдоо көрсөтүү үчүн элден 27 миллион сомго чейин акча каражат чогулган. Акча бөлүштүрүүнүн биринчи этабында 50 000 сомдон берилди. Элден чогулган акча негизинен 25 миллион сомдон ашык каражат топтолгон. Ал топтолуунун биринчи этабын бүгүн биз кечээ баштадык. Кечээ 50 000 сомдон 68 үй бүлөгө каражат бөлүп бердик. Анын эме бул 68 болуп калсын себеби айрым бирлерге мынакей үй салып маселеси, салып берүү маселеси көтөрүлүп атат, башка маселелер көтөрүлүп атат. Ошодон улам мынакей муктаж болгон 68 үй бүлөгө 50 000 сомдон акча каражат таркатып бердик кечээ биз. Эске сала кетсек, 2017 жылдын жаз айларында нөшөрлөгөн жамгырдан улам Ош облусунда жер көчкү катталып, анда 34 адам топурак астында калган. Учурда табияттын кырсыгына дуушар болгон тургундар коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Ал эми муфтият өкүлдөрү ушундай эле жардамдарды чоң алайдагы табият кырсыгынан жабыр тарткандарга да көрсөтүүдө. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.